Бул видеодо жүрөккө эң зыян 3 жана жүрөккө эң пайдалуу 4 азык жөнүндө айтып беребиз. Жүрөк жөнүндө жүрөккө керектүү жана жүрөктүн иштешине зыян азыктарды айтып берген бир нече видеолорубуз бар. Ал видеолор толукталып жана жаңы азыктар, жаңы маалыматтарды кошуп турабыз. Бул видеодо да жүрөк жөнүндө видео болот жана жүрөккө зыян, жүрөккө пайдалуу азыктарды кароону улантабыз. Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден Соолук YouTube каналы. Сиздер менен кайрадан амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Ким биздин YouTube каналыбызга каттала элек болсо катталып коюңуздар. Бизде ар жума сайын ден соолукка керектүү, пайдалуу видеолор чыгып турат. Дээрлик бардык өлкөлөрдө жүрөк кан тамыр оорулары негизги оорулардын бири. Жүрөк кан тамыр ооруларына бирден бир таасирин тийгизчү бул биздин жашоо образыбыз жана биринчи ирет бул биздин тамактануубуз. Негизи ушундай азыктар бар, биздин жүрөккө зыянынан башка эч нерсеси жок. Бирок ошол эле учурда жүрөк кан тамыр системасын жакшырткан, жүрөктү жакшырткан, алар жакшы иштешине көмөк көргөзгөн азыктар дагы бар. Алар жүрөк жана жүрөк кан тамырлар системасы үчүн, алар оору башына жакшы иштеш үчүн эң негизги нерсеге айланат. Ошондуктан бүгүн ушул азыктарды чыгарып айтып беребиз. Башында жүрөккө зыян азыктарды, андан кийин жүрөккө пайдалуу азыктарды айтып беребиз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр, абдан пайдалуу болот. Анда эмесе, кеттик. Зыян продуктылардын группасынан жүрөккө зыян азыктардын башын кондитердик азыктар ачат. Бул жака бардыгыңар жакшы билгендей, ар кандай конфет, печенье, пирожный жана башка кондитердик азыктар кирет. Биринчиден, мындай азыктарда шекердин очойгон дозасы бар. Жана канда шекердин көп болушу атеросклероз оорусу пайда болуусуна жол түзөт. Андан ары уланып, жүрөктүн кан тамырлары атагырага артерия кан тамырлары ичкерип кетет. Ичкерип кеткен артерия кан тамырларына холестерин кармалып, туруп калып, кан агымын жаап калса, өлүмгө чейин жеткизиши ыктымал. Кондитердик азыктардагы шекер, негизи эле шекер жеке эле жүрөк кан тамырларга эле зыян эмес, ал биздин башка органдарга дагы зыянын тийгизет. Шекердин адам ден соолугуна коркунучу жана эмнеге шекерден баш тартыш керек ошол жөнүндө кенен айтып берген видеобуз бар. Кимде ким көрө элек болсо көрүп коюңуздар, ал жактан дагы кызыктуу көп маалыматтарды аласыңар. Шекерден тышкары кондитердик азыктардын дагы бир зыяны бул транс майлар. Көпчүлүк бай мамлекеттер зыяндуулугу бар деп бул транс майлар менен күрөшүп жатышат, кээ бир фабрикаларда жапканга чейин барышат экен. Ойлошуңуз мүмкүн, транс майларды ошол арзан кондитердик азыктарга кошсо керек деп. Жок, транс майларды илүүй азыкка кошо берсе болот, окшошо берет. Белгилүү Европадагы шоколад чыгарган фабрикалардын бири транс майларды кошпойбуз деп текшерүүдөн өткөндөн кийин колдонот экени белгилүү болуп, көп өлчөмдөгү штрафтарды да төлөгөн учурлар болгон. Кымбат болсо сапада жакшы деп ойлой берген туура эмес. Дүйнөлүк медицинага транс майлардын зыяны көп убакыттан бери эле белгилүү. Алар жогоруда айткандай атеросклерозду чакырат, кан тамырларга зыян, ошондой эле жүрөккө түздөн түз зыяны жана жүрөк кан тамырлары менен байланышкан ооруларды чакырат. Баарыңарга белгилүү болуш үчүн аякы жылдарда жүрөк кан тамыр ооруларынан көз жумгандар жыл санап көбөйүүдө. Жүрөккө зыян азыктардын группасындагы кийинки бул таттуу газировкалар же таттуу газдалган суусундуктар. Таттуу газдалган суусундук бул шекери тоодой болгон сироп. Бирок эмнегедир андай суусундуктарды ичкенде бизге жагымдуу болот. Мисалы, шекери көп, бирок ичкибиз келе берет. Мисалы, чайга аябай көп 5 кашык шекер салып ичсек, ал чайды ичкибиз келбей калат. Эмнеге таттуу газдалган суусундуктарды ичсек, ал суусундукта көп өлчөмдөгү шекер болсо дагы аларды ичкибиз келе берет. Эмнеге? Ушул суроо жөнүндө ойлонуп көрдүңөр беле? Газдалган таттуу суусундуктарды ичкибиз келе бергендин себеби ал жакта кислоттуулукту регулировка кылып турган зат бар. Ал жака жасалма лимон кислотасын кошот. Ал кислоттуулукту башкарууга катышат. Шекери көп экени ушунун эсебинен туюлбайт. Кандагы шекердин көтөрүлүүсүнө себеп болгондордун арасынан ушул таттуу газдалган суусундуктар биринчи орунду ээлейт. Кийинки жүрөккө зыян азыктардын катарын кайра иштетилген эттер же болбосо жеткиликтүү тил менен колбаса азыктары ээлейт. Биздин каналдан дайыма айтып келебиз жана айта беребиз, эт колдонгуңар келсе, чыныгы этке басым жасагыла.
Колбаса, сосиска жана башка кайра иштетилген эттерди аз колдонгула демекчибиз. Жогоруда газдалган суусундуктарда тоодой болгон шекердин өлчөмү кошулса, бул жакка колбаса азыктарына тоодой болгон туздун өлчөмү кошулат. Бул жакта адамга баланс, тең салмактуулук керек. Тузду таптакыр жебей койгон ден соолукка начар, көп колдонгондагы ден соолукка андан дагы начар. Адистер адам үчүн канча колдонуш керек экенин аныктап чыгышкан. Бул бир суткада тузду 2-5 грамм колдонуу. 15-20 грамм бул көп болуп кетет. Организм мындай өлчөмдү жактыра бербейт. Колбасанын бир нече кесилген бөлүгү бизди бир күндүк натрий менен камсыздап кое алат. Андан башка дагы азыктарды жейбиз жана андагы туздун көлөмү ашыкча боло баштайт. Ал эми натрийди көп колдонсок, биздин калий-натрий балансыбызга таасир берет. Денеде суюктукту убагында чыгарбай, денеде суюктуктун кармалып калуусуна алып келет. Жана артериялык басымды жогорулатат. Ал эми артериялык басым бир нече ооруларды өзү менен кошо ала келет. Кайсылар десеңиз, бул инфаркт жана инсульт оорулар. Жана артериялык басым дайыма жогору болсо, анын эсебинен биздин бардык орган жабыркайт. Жалпысынан жүрөккө зыян азыктардын группасын аяктап жатып, биринчи бул көп өлчөмдөгү шекер зыян, кийинки трансмайлар, кийинки көп өлчөмдөгү туз. Эми жүрөккө пайдалуу азыктарга өтөлү. Бул азыктарды тез-тезден колдонуп турууга өтүңүздөр. Мурун жүрөккө пайдалуу азыктарды дагы чыгарганбыз, аны менен эле чектелип калбай, пайдалуу азыктар толукталып турат. Анда эмесе саптын башын балык ачат. Балыктын майлуу сортторуна басым жасаңыздар демекчибиз, анткени балыкта омега-3 көп. Изилдөөчүлөр тастыктаган, эгер адам өмүрүндө көп балык жесе, инфаркт миокардтын өрчүшүнө аз кабылат деп. Андан дагы жакшысы көп жашайт деп табышкан. Албетте омега-3тү кошулма түрүндө, таблетка түрүндө тапсак болот, бирок балыкта бул натуралдуу омега-3. Андан сырткары жеке эле омега-3 эмес, башка пайдалуу азыктар толгон токой болуп саналат. Кийинки жүрөккө, жүрөк кан тамырлар системасына пайдалуу бул жаңгактар. Алардын ичинен эң пайдалуусу дүйнөгө таанымал грецкие орехи. Бул бизде арыстанбапта өскөн жаңгактар. Башка жаңгактарга салыштырмалуу ушул биздин жаңгактарда омега-3 эң оптималдуу өлчөмдө. Омега дегенди укканда түшүнүш керек достор. Омега-3 деген бар, омега-6 деген бар жана омега-9 деген бар. Омега-9дун бизге анчалык деле кызыгы жок. Маанини азыкта омега-6га жана омега-3кө бериш керек. Омега-6нын адамга чоң деле пайдасы жок, бирок керек. Ал эми эң керек бул омега-3. Организмде омега-3 жана омега-6нын катнашы 1/4 болушу керек. Омега-6 ушул жерде керек. Демек 1 грамм омега-3кө 4 грамм омега-6 болушу керек. Көпчүлүк адамдар муну эсептеп убара болбойт. Изилдөөчүлөр орточо эсеп менен көбүнчө адамда омега-3түн омега-6га болгон катнашы 1/10 болуп каларын айтып чыгышкан. Мындай катнаш биздин организмге жага бербейт. Мисалы, авокадо деген жемиш бар, ал жемиште омега-3түн омега-6га болгон катнашы 1/9. Бул дагы идеалдуу эмес. Ал эми биздин жаңгакты алсак, анда омега-3түн омега-6га болгон катнашы 1/4. Эң идеалдуу ушунда достор. Фундук, миндаль, кешью деген жаңгактарга караганда омега-3 эң оптималдуу өлчөмдө. Андан сырткары бул жаңгактардын түрүндө Е витамини көп. Жүрөккө пайдалуу антиоксиданттар бар жана изилдөөнүн жардамы менен ушул жаңгактын түрүн жеп турса, инфаркт болуу коркунучун 50% чейин азайтары далилденген. Бул өтө жакшы көрсөткүч. Кийинки пункт бул брокколи. Брокколи бул жашылчалардын арасынан эң эле пайдалуусу. Жана бул жашылчаны күнүмдүк тамактанууңарга кошкула демекчибиз. Бул азыкта көп өлчөмдө витаминдер жана минералдар бар. Жана жүрөккө эң керек заттардын бири сульфорафан дагы бар. Бул зат өз учурунда атеросклероздон сактайт. Брокколиде көп өлчөмдөгү клетчатка бар. Клетчатка дагы атеросклерозго кабылуудан сактайт. Жөнөкөй тил менен клетчатка жүрөк кан тамырлар системасында кан тамырлардын ичин тазалап турат. Бул кандын жакшы жүгүрүшүнө жардам берет. Андан сырткары холестериндик профилди жакшыртат. Бул жүрөк кан тамырлар системасына өтө маанилүү. Кийинки чеснок. Чеснок дагы атеросклерозду профилактика кылганга жардамы чоң. Мындан тышкары маанилүү витамин, минерал дегендер дагы көп. Табигый антиоксидант дагы болуп бере алат. Коюу канды суюлтканга жардам берет. Бул жүрөк үчүн эң сонун болот. Анткени коюу канды жүгүртүүдө жүрөк кыйналып калат.
Чеснокту тез-тезден жеп турган адамдын артериялык басымы эч качан көтөрүлүп кетпей, нормада болот. Өзүнчө чесноктун ден соолукка кандай пайдасы бар кенен айтып берген видеобуз бар. Аны дагы көрүп коюңуздар, көп пайдалуу маалыматтарды аласыздар. Мына ушундай достор, бул видеодо жүрөккө эң зыян 3 жана эң пайдалуу 4 азыкты карап чыктык. Видео жакса колдоп коюуну унутпаңыздар, комментарийде өз ойлоруңуз менен бөлүшүүнү дагы унутпаңыздар. Сиздер менен Ден соолук YouTube каналы болду. Кийинки видеодо жолукканча аман болуңуздар.